Бисмиллах, вальхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Урматтуу мусулман бир тууганым, Аллах Таалага эң сүйкүмдүү болгон амалдар, иштер, Аллах Таалага эң сүйкүмдүү болгон пенделер тууралуу дагы токтолуп өтө турган болсок, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадистеринде бизге кабар бергендей, Аллах Таалага эң сүйкүмдүү болгон пенделерден булар башка бирөөлөргө пайдасы тийгендер, башка бирөөлөрдүн муктаждыктарын чечип бергендер, башка бирөөлөрдүн кайгы капаларын жеңилдеткендер, башка бир пенделердин жардамында болгондор. Мына ушул инсандар Аллах Таалага эң сүйкүмдүү пенделердин катарында. Жана ошондой эле башка бир мусулманга күлкү тартуулай турган, башка бир мусулмандын кайгы капасын жеңилдете турган амалдар, иштер, башка мусулмандын бир муктаждыгын бүтүрүп кое турган кандай бир амалдар болсун, мына ушул амалдар Аллах Таалага эң сүйкүмдүү амалдар болуп эсептелинет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисинде келет. Пайгамбарыбыз айтат: "Ахабун нас илаллахи анфаухум линнас." Аллах Таалага эң сүйкүмдүү болгон адамдар башка бирөөлөргө пайдасын тийгизген пенделер дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам буга мисал иретинде өзүнүн хадисин улап төмөндөгүчө айтат: "Якшифу анху курбатан" дейт. Башка мусулмандын кайгы капасын жеңилдетип койгон дейт. Эгерде мусулмандын башына бир мусибат келген болсо, өзү ооруп калган болсо, же үй бүлөсүнөн бирөө жарым ооруп калган болсо, мына ушундай кыйналып башына бир көйгөй түшүп, башка мусулмандын жардамына муктаж боло турган кезде башка мусулмандар ага жардам берип коюштугу. Мына ошол пендеге көмөктөшүп койгон инсандар Аллах Таалага сүйкүмдүү пенделер дейт. Ау якди анху дайнан, жанын карызы боло турган болсо, аны кыйнап жүргөн карызы боло турган болсо, мына ошону өтөп коюштук дейт. Ау ятруда анху жуан, эгер ачка болгон болсо анын курсагын тойгозуп коюштугун дейт. Бирөө тамакка муктаж болгон болсо, бирөө этке муктаж болгон болсо, бирөө бир продуктка муктаж болгон болсо, бирөө бир кийимге муктаж болгон болсо, же бирөө турак жайга муктаж болгон болсо, мына ошол муктаждыгын өтөп коюштугун Аллах Таалага сүйкүмдүү амал. Мына ушуну жасаган адамдар Аллах Таалага эң жагымдуу, Аллах Тааланын астында эң урматтуу пенделер мына ушулар дейт. Жана Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сөзүн улап: "Валайин амши махилли фи хажатин ахаббун илайя мин ан атакифа хадал масжид." Масжидул Мадинати шахран. Ошол Мадина мечитинде Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кабар берген: "Ким ошол мечитте ибадат кыла турган болсо, анын сообу 1000 эсеге көбөйтүп берилет" деген мечитте, ошол мечитте бир ай этикаф кылып отургандан көрө дейт, ошол мечитте бир ай чыкпай ибадат кылгандан көрө, мен бир мусулман бир тууганымдын муктаждыгын өтөп коюш үчүн ошо менен бирге баскандыгым мен үчүн сүйкүмдүүрөөк деп Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мунун сообун ушундай баяндап берет. Башка бир мусулмандын муктаждыгын өтөп коюш үчүн аны менен бирге жүрүштүгү, мына ошонун кайгы капасын жеңилдетейин деп артына жардамдашып жүрүштүк. Бул ошол Медина мечитиндеги Пайгамбардын мечитинде бир ай чыкпай ибадат кылгандан дагы көбүрөөк соопко эгедер деп Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай баяндап атат. Жана Пайгамбарыбыз хадисин улап: "Мен каффа гадабаху сатараллаху ауратаху." Кимде ким ачуусун баса турган болсо, Аллах Таала кыямат күнүндө бул пенденин айып кемчиликтерин жабат, ал пендесин уят кылбайт. "Оман казама гайзаху валау ша ан юмдияху амдаху мал Аллаху қалбаху яумал қияма ридо." Кимде ким ачуусу келип, мына ошол ачуусун чыгарып алууга, мына ошол адамдан өч алууга кудурети жетип туруп, бирок ачуусун жута билип, ошол адамды кечирип кое турган болсо дейт, Аллах Таала кыямат күнүндө бул пендесинин жүрөгүн ыраазычылыкка толтурат дейт. Мунун жүрөгүнө кубаныч тартуулайт дейт Аллах Таала кыямат күнүндө. Жана Пайгамбарыбыз: "Ваман маша махихи фи хажатин якдияху лаху саббаталлаху кадамаху яума тазиллу акдам." Кайсы бир мусулман башка мусулмандын муктаждыгын өтөп коюш үчүн бирге жүрө турган болсо, Аллах Таала кыямат күнүндө Сирот көпүрөсүндө инсандардын буттары тайып,
сират көпірөсүн дозокко түшүп жаткан кезде Аллах Таала бул пенденин кадамдарын мына ошол көпүрөдө бекем кылып коет дейт. Мына ошол көпүрөдөн өткөрүп коет деп Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн хадисинде башка бир мусулмандын муктаждыгын чечип коюштук, башка бирөөлөргө инсандын пайдасы тийиштиги мына ушундай сооптуу амал экенин баяндап берип атат. Албетте урматтуу мусулман бир тууганым, башкаларга пайда тийиштик бул кайсыл тараптан болсун, илимий жактан болсун же мал мүлк тараптан болсун, ал илим шарият тараптан болсун же жөнөкөй билим болсун, моралдык тараптан болсун, материалдык тараптан болсун, бир мусулмандын бир кызматы бүтүп аткан болсо, бир мусулмандын проблемасы чечилип аткан болсо, бир мусулмандын көйгөйү жеңилип аткан болсо, кимдегин башка бирөөлөргө кызмат кылып аткан болсо, мына ушул адам Аллах Таалага эң сүйкүмдүү пенде болуп эсептелинет экен. Жана Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы бир хадисинде айтат: "Ла язалаллаху фи хаджатил мар'ин ма лам язал фи хаджат ахихи." Аллах Таала бир пенденин жардамында боло берет дейт. Бир пенденин муктаждыктарын чече берет. Эгерде ошол пенде өзүнүн башка бир мусулман бир тууганын жардамында боло турган болсо дейт. Башка бир мусулман бир тууганын көйгөйлөрүн чече турган болсо, Аллах Таала бул пенденин дагы көйгөйлөрүн чечип, анын иштерин жеңилдештирип кое берет дейт. Эгерде эле жанагы пенде ошол башка мусулман бир туугандан жардам колун үзбөй турган болсо, Аллах Таала бул пенде менен ар дайым бирге болуп, анын жардамын болот деп Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге баяндап берет. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, биздин көйгөйлөр бүтпөй атканынын себеби, биздин иштерибиз жеңилдешпей жаткандын бир себеби биз башка мусулман бир туугандарыбызга жардамдашпагандыбызда экен. Малыбыздан садакасын бербегенде экен. Өзүбүздүн биз убактыбызды ажыратып башка бирөөнүн бир пайдасын ойлобогондобузда экен. Эгер башка бирөөнүн муктажын өтөй турган болсок, башка бирөөгө жардам бере турган болсок, анда Аллах Таала биздин дагы муктаждыгыбызды чечип коет экен. Ошон үчүн мурунку алымдар айтчу экен. Мурунку алымдар ушундай кылчу экен. Эгерде өзүнүн бир муктаждыгы бүтпөй аткан болсо, башка бир мусулман бир тууганын барып ишине жардам берише коет экен. Мына ошондо анын муктаждыгын Аллах Таала өтөп койчу экен. Мына ошондуктан урматтуу мусулман бир тууганым, бул башка мусулмандын муктажын өтөп коюштук, бул өзүңүздүн муктаждыгыңызды да өтөгөнгө барабар экен. Дагы Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ида арадаллаху би абдиги хайран истамалаху ала қада хаваижин нас." Эгерде Аллах Таала кайсы бир пендеге жакшылык каалай турган болсо, анда ошол пендесин башка адамдардын муктаждыгын өтөп коюуга ошол адамды кызмат кылдырып коет дейт. Жана башка хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Мен қада ли ахихи хаджатан кана би манзилати мен хадима Аллаха умруху" дейт. Кимдегин башка мусулмандын муктажын өтөп кое турган болсо, ал өмүр бою Аллах Таалага кызмат кылганга барабар деп айтат. Жана Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, мисал иретинде: "Саи аля армалати вал мискин." Мискиндин жана жесир аялдын муктаждыктарын өтөп коюш үчүн, анын кыйынчылыктарын чечүү үчүн бирге жүргөн киши бул Аллах жолунда жихад кылып жүргөн кишиге барабар дейт. Ал түнү бою тахажжуд намаз окуп, күндүзү орозо кармаганга барабар деп Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мына ушундай бизге баяндап берет. Дагы Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: бул башка бир мусулмандын муктажын чечип коюу, бул Аллах Тааланын кечиримин алып келери тууралуу, инсандын жасаган күнөөлөрүнө кафарат болору тууралуу Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Инна мин мужибатил магфира", Аллах Тааланын кечиримин алып келүүчү амалдардан идхолу сурур аля хикал муслим, башка бир мусулман бир тууганыңа кубаныч тартуулап коюштугуң дейт. Анын муктаждыгын чечип берип, анын жүзүнө бир күлкү тартуулап коюштугуң дейт. Ишбау жуатихи, анын курсагын тойгозуп коюштугуң, ва танфису курбатихи, анын кайгы капасын жеңилдетип коюштугуң, мына ушул Аллах Тааланын сага кечиримин алып келет деп Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мына ушундай айтат. Эми урматтуу мусулман бир тууганым, бул тууралуу келген хадистер аябай көп. Бул мына ушундай өтө фазилеттүү болгон амал, бизге жетиштүү болгон фазилет бул Аллах Таалага эң сүйкүмдүү амал. Аллах Тааланын бизге сүйүүсүн алып келет. Аллах Таала мына ушул пендени жакшы көрүп калат. Эгерде пенде башка бир мусулмандардын муктаждыгын өтөй турган болсо, башка мусулмандардын кызматында боло турган болсо, Аллах Таала мына ушул пендени жакшы көрөт. Аллах Тааланын эң сүйүктүү болгон пенделерине айланат. Бир эле Аллах Таала эмес, бардык адамдардын жүрөгүнө жага турган адам болот.
мына ушул фазилет бизге өзү эле жетиштирет. Ошондуктан шайтан дагы эгерде кайсы бир мусулман бенде бирөөнүн муктаждыгын өтөйүн деп чыга турган болсо, же өзүнүн мал дүйнөсүнө башка бирөөгө жардам берем деп ниет кыла турган болсо, шайтан өзүнүн эң күчтүү аскерлерин жөнөтүп, мына ушул адамга тоскоолдук кылат. Сен мал дүйнөң берип отурган болсоң, сен үй бүлөң каяктан багасың, сенин тиги проблемаң каяктан чечилет, бул ишиң кандай болот деп ушинтип не кылып берет, инсанга васваса берип, аны ошол жакшы иштен тоса берет. Бирөөгө бир продукт алып берип коеюн деген болсо, бирөөнүн бир жаш балдарына мектеп кийимин кылып берип коеюн дей турган болсо, же дагы башка бир нерсени кылып коеюн дей турган болсо, шайтан ошого васваса салып, аны кедейлик менен коркутуп, дагы башка нерселерди анын жүрөгүнө салып, анын оюн чачыратат. Мына ушундай кылып туруп, инсан мына ушул нерсени өтүп, ушул башка мусулмандын муктаждыгын чече турган болсо, Аллах Таала убада кылгандай чоң улуу соопторго ээ болот экен. Аллах Таала баарыбызды башка бир мусулмандарга кызмат кылуучу кылсын, башка бирөөлөрдүн муктажын чечип кое турган пенделердин катарында кылсын. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху.